Бул күн Наргиза Нурбекова үчүн өзгөчө. Ал Кыргыз Россия Славян университетин ийгиликтүү аяктап, дипломун алды. Быйылкы бүтүрүү кечеси мурдагыдан айырмаланып, бардык факультеттерди бириктирген чоң форматта өттү. Биринчиден бул негизи университетти бүтүп атам. Бул негизи эң аябай чоң этап жашоодо. Анан аябай кубанатым. Мен бүттүм. Взросление иштеп баштайм деп. Жакшы негизи. Быйыл окуу жайды 1128 студент аяктады. Алар бакалавриат, магистратура, ординатура жана колледж бүтүрүүчүлөрү. Арасында кызыл дипломго татыган Айназик Алишерова да бар. Я очень благодарна КырСУ. Мен юридикалык факультеттин 4-курсун кызыл диплом менен аяктап жатам. Ошондой эле Кыргыз Орус Славян университетине ушундай мүмкүнчүлүк берип жатканы үчүн ыраазычылык билдирем. Классный концерт, и мы в целом очень рады. Салтанатка жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев, Россиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакунов, ректор Сергей Волков жана башка расмий коноктор катышышты. Алар бүтүрүүчүлөрдү куттуктап, дипломдорду тапшырды. Мыкты окуган студенттерге өзгөчө сыйлыктар ыйгарылды. Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Вакунов Сергей Иванович. Буюрса жаштар бүтсө, булар албетте Кыргызстанда көбүнчөсү иштейт. Кыргызстандын экономикасына мына силер уктугар болуш керек. Бул жерде экономисттер дагы бар, врачтар дагы бар, саясий таануучулар дагы бар, юристтер дагы бар. Ушундай бир ар кайсы биздин элибизге кызмат кыла турган жаштарды тарбиялап, окутуп, азыр ушу чоң жолго чыгарып атат да. Иш-чара концерттик программа менен коштолду. Сахнада россиялык жана Беларусь артисттери чыгып, бүтүрүүчүлөргө майрамдык маанай тартуулашты. Зал студенттердин ата-энелери жана жакындарына толуп, алар бүтүрүүчүлөрдү колдоп турушту. Бүгүн ушул бардык ушул институт бүтүп аткан, университет бүтүп аткан балдардын бардыгына мен ийгилик каалайм. Турмуш жолдору кенен болсун, даңгыр болсун. Кыргызстан өнүгүүсүнө абдан чоң ийгиликтерди кошот деп ишенем мен балдарга. Окуу жай жетекчилиги мындай форматтагы бүтүрүү кечеси эми салтка айланарын белгилейт. 33 жыл ичинде университет 40 миңге жакын адисти даярдаган. Айнура Жанышева, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек.